Кызыл Кыя автожол өткөрмө пунктунда эми сааттап кезек күткөн унаалардын кезеги жоюлат. Анткени аталган өткөрмө пунктта электрондук кезекке туруу пилоттук режим ишке ашырылып жатат. Айдоочулар эми каалаган учурда, каалаган саатта электрондук кезекке туруп өтө алышат. Буга чейин айдоочулар күндөп-түндөп кезек күтүп, унаалары жолдо калган күндөрү дагы болгон. Эми айдоочуларга шарт түзүлүп, унаа токтотуучу жана тамактануучу жайы дагы курулуп жатат. Жакшы болуп калды, кеңири болуп калды. Кудай кааласа жакшы иштейбиз. Эми бирче шарттар болсо, биякта үйрөнүп, электронный очередь менен тез эле өткөнү аракет кылабыз да. Оякта бирче тарыраак эде, көчөдө калып атат эде машиналар. Эми жакшы. Унаалар көп болот эди. Ушу 2-3 күн күтөт эдик да жолдо. Азыр очередти алсак электронный. Өзү чагырат экен. Ага чейин иштерибизди бүтүрүп, ишибиз болсо бүтүрүп келип, бемалал кирип кетет экенбиз да. Адистердин айтымында айдоочулар каалаган жеринде каалаган уюлдук телефондон кезек GPT IKG сайты аркылуу кыргыз, орус, өзбек жана англис тилдеринде кезекке жазыла алышат. Ошондой эле аталган сайтта чек арадан өтүү убактысын алдын ала брондоп, атайын күтүү зонасындагы кезегин көзөмөлдөгөнгө, өткөрүү пунктунун алдындагы атайын күтүү аймагына келүү мүмкүнчүлүгү берилет. Кезекке тургандан кийин сиз белгиленген убакыттан 30 мүнөткө чейин күтүү зонасына келишиңиздер зарыл. Ал айдоочулар үчүн. Анткени биз биякта ошол машина, ошол автоунаа келет экенин күтүшүбүз керек. Эгер келбей калган болсо, биз ал броньду жокко чыгарабыз. Система автоматтык түрдө жокко чыгарат. Анан жандуу кезектен башка автоунааны ошол саат ичинде киргизет. Кызыл Кыя автожол өткөрмө пункту Өзбекстан, Казакстан жана Кытай менен чектешет. Күнүнө орто эсеп менен 150дөй автоунаа кирип чыгып турат. Электрондук кезекти башкаруу системасы транспорт каражаттарын оптималдуу бөлүштүрүүнүн эсебинен чек арада күтүү убактысын кыскартуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат, тыгындарды азайтат, товарлардын жана транспорт каражаттарынын натыйжалуу өтүшүн камсыз кылат. Ошондой эле чек арада өтүү процессинин ачык айкындуулугун жогорулатат. Бүгүнкү күндө биз бекерден бул Кызыл Кыя өткөрмө пунктун тандаган жокпуз. Анткени буга чейин өзүңүздөр билесиздер, көп жылдар ушул өткөрмө пунктта баягы көмүр ташуучу автоунаалардын очередтери аябай көп болуп, сөзсүз түрдө машиналар көп болгондон кийин айдоочулардын дагы наразычылыктары көп болуп келген. Бүгүн жүк ташуучу унаанын айдоочусу үйүнөн отуруп туруп эле бош убакытты өзү тандап алып, ошол убакытка түз келип, эч кандай күтүүсүз өткөнгө шарт түзүп берилет да. Анан деги эле ушул долбоорду биз эмкиси менен достук пропускуна киргизген ойлор бар. Торгар, Тиркештам жана бардык ушу республикабыздын ар бир өткөрмө пункттарынын жайларында ушундай долбоорду реализациялаганга ниетибиз бар. Анан эми Кызыл Кыя Бажы терминалы 3 ай болуп калды, салына баштады. Урматтуу президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен азыр жалпы Кыргызстанда бажы инфраструктурасы оңдолуп, жаңыдан модернизация иштери жүрүп атат. Белгилей кетсек, электрондук кезек пилоттук долбоору алгачкы жолу Кызыл Кыя автожол өткөрмө пунктунда ишке ашырылды. Алдыда электрондук кезекке туруу системаны башка өткөрмө пункттарында да ишке ашыруу пландалууда. Айымкан Исралы кызы, Нурдөлөт Сантаев, УТРК Ош.